Азыр мына жаңы азыркы шайлоодо абдан өзгөчөлүктөр көп болуп атат да. Бул өзгөчөлүктөр шайлоочуларга дагы, анан талапкерлерге дагы кайсы бир деңгээлде бир ыңгайлуулукту, анан бир жакшы бир шарт болуп берип атат деп ойлойсузбу? Кандай? Сөзсүз мынакей 10 жылдан бери партийный системада 2007 жылы ошо биринчи жолу өткөнбүз, ошо бир мандат округдардын баары жокко чыгып. Ошондон бери баштап мынакей ошо саясий партиялардын үстүнөн, жогорку кеңеш үстүнөн ошо көп ушундай жаман сөздөр да айтылып атат, ошо сын пикирлер да айтылып атат. Ошо жабык акционердик коом болуп калыптыр. Өздөрү саясий партиялар өздөрү чечип атат, лидерлери чечип атат. Өкмөттү болсо бөлүп тытып атышат портфелдерди сатып атышкан деп. Эми ушундай фактор болгон да. Аны болсо көрүп атабыз, мына даже ошо партиянын ичиндеги жана биринчи, 5-чи орун же 10-чу орун, мисалы $1 миллион чейин деп биздин депутаттар айтып атпайбы? $1 миллион чейин сатылат деп, мынакей азыр факттар да чыгып атпайбы ошо. Ошо болбош үчүн, мынакей, мен ойлойм, ошо долбоорду жогорку кеңешке сунуштаганда депутаттар да макул болуп, ушуну кабыл алышты. 36 округ боюнча көз карандысыз депутаттар келет. Алар саясий партияга байланышы жок болот. Саясий лидерге мыйзам чегинде иштеш керек да, жумуш алып барып. Анан плюс жагы ар бир системада плюс жагы болот, минус жагы да болот. Жана минустар айтып атпаймынбы? Шайлоо күндөн кийин калган квоталар эми каралбай калат депчи. Плюс жактар болсо жанагы саясий партиядан кичине алысташат, көз карандысыз депутат болуп, анан өзүнүн ошо райондогу ошол округдагы шайлоочулар менен кийинки мисалы стратегиялык кадам менен дагы депутат болом десе, ошо 5 жыл байланышта иштешет да. Округ менен. Атачып атпайбы, бир райондон 10 депутат болду, бир райондон чыкпайт депутат депчи, мынакей. Ушундай шарт азыркы күндө ушундай жакшы шарттар түзүлдү шайлоочулар үчүн. Анан шайлоочулар дагы эртең дагы мисалы шайлоого барганда ошо бир мандаттык округдан өзүнүн депутатын тандап, ошол жерден ошол жүрөгү менен дагы, сезими менен дагы, билим менен дагы, анан саясий партиянын тизмесине караганда окуп чыгыш керек да, билипчи. Мисалы 23 саясий партиянын тизмесинде ким көрсөтүлгөн? Алардын баарын карап чыгып, үгүт кампаниясы башталат. Биз райондук, областтык массалык маалымат каражаттарына маалыматтын баарын беребиз, гезиттерге басабыз баарын. Биз дагы өзүбүз БШКнын мүчөлөрү да азыр кыдырып атайын аймактарды ошо түз эфирге чыгып, ошо түшүндүрүүлөрдү жүргүзүп маалыматтарды берип атабыз. Анын бул жерде шайлоочуларга уникалдуу шанс бар да, ушул жерде. Мурда саясий партияны тандагандан кийин кимиси депутат болуп калып, эч ким билбей калчу да. Алмашып кетип атат, мисалы күч менен чыгарып атат, ызы чуу менен чыгарып атат. Сен добуш ас алып калдың, сен көбүрөөк алып калдың деп баягы телевизорго чейин, записке чейин чыгарышып, тиги балдары менен дагы, жакындары менен дагы ушундай ант берем деп ушундай видеолорду чыгарышып, эми бүгүнкү күндө андан алыстадык. Бирок саясий партиянын түзүлүшү үчүн саясий партияларды дагы өнүгүү үчүн жол калды да, бул жердечи. Биринчиден, жогорку кеңеш депутаттары өздөрүнүн инициативасы менен саясий партия жөнүндө мыйзамды өзгөртүп койсо болмок да, мурда элечи. 1999 жылы кабыл алган мыйзам 4-5 эле баракта да. Ал жерден мындай жазылган эмес да, так чыккандай кандай болот. 10 эле киши чогулуп эле азыр саясий партия түзүп эле ушундай мүмкүнчүлүк бар да. Ошол мыйзамды жакшылап карап, анан кийин ошо саясий партиялардын уставтарын, программаларын кандай жазылат деп ошондой жолго баш керекпиз да. Бир мандаттык округ боюнча мынакей кээ бир саясий партиялар дагы өз талапкерлерин көргөздү. Андай да ушундай да эми калтырылган болчу да, ушундай мүмкүнчүлүкчү. Ошол себептен азыр мына шайлоочу азыр өзү билет да, ошо кимди тандаганын. Саясий партияны эмес, этикетканы эмес, баягы мен экс-коллегам Ишенбай Дүйшөнбиевич Кадырбеков, ал 2-3 жолу эфирден айтпады беле. Жогорку кеңештин курамына эмне бар депутаттар келип дейт да. Биз саясий партияны тандап атабыз, лидери келип эле ушул жерден шайлай берсин, мыйзамды кабылдай берсин депчи. Бир жагынан чындык бар ошол сөздө дагычы. Анын азыркы күндө мына ошо саясий партиянын ичинен тандап атканда, ошо кайсы жакка талапкерге добуш берип, анын эртеңки күндө ошо жакшы депутаттар, мисалы, жогорку кеңешке келет го деп ойлойм. Дагы бир кошумча бар эле. Мына шайлоочулардын тизмесин карасак, 40 жашка чейин 1.270.080 миң шайлоочу бар да. 40 жашка чейин. Шайлоого катышкандары бир 20%-ын тегерегинде да.
ошол себептен жаштарды чакырып келет. Жаш шайлоочулардычы шайлоого катышып, арасынан жакшы депутаттар бар. Мисалычы азыркы күндө депутат болуп жатат, кийин депутат болом деген жакшы инсандар бар. Ушунун арасынан тандап өз добушун келип шайлоого катыш керек да. Азыркы күндө борбор шайлоо комиссия мыйзам 100% кепилдик берет. Фальсификация эчтеке жок. Эч ким добушуңарды санап карай албайт. Ал жерденчи кимге добушуңду бердиң, эсеп доорунан баарын шайлоо берген добуштун баары бул жашыруун түрүндө өтөт. Бул жерде кепилдикти биз беребиз. Өзү эле бирөөгө эле көргөзүп, сүрөткө тартып, атайын эметпесе эле, бербесе эле, бул жерден ушу келип тандаган ушу добуштун баары эсеп доорунан менен эсептелип, бирдей бир ушу 100% ошондой болуп кол менен эсептеп чыкканда ошондой эле чыгат да жыйынтыгы. Мен дагы да биздин шайлоочулар үчүн, замандаштарыбыз үчүн дагы да жиликтеп түшүндүрүп беришиңизди каалайт элем да. Эртең шайлоочу шайлоого барганда демек 3 тандоо жүргүзөт экен да, туурабы? 3 тандоо. 3 тандоо. Ошол боюнча дагы да эгер бир эле тандоо менен, мисалы, бир мандаттуу эле бир талапкерге да берип коюп кете берсе болобу? Кандай болот ушул боюнча? Ооба, ошо мынакей өткөн шайлоолордо дагы мына бизде сопряженный шайлоо болуп калды да, мына 2 шайлоо болуп калбадыбы? Референдум болуп, кышында дагы, жазында дагы. Ал жерде мына шайлоочуларды көрүп калышты да, 2 эсеп орну болот, 2 бюллетень болот. Факт боюнча бул 2 шайлоо да. Факт боюнча 2 бюллетень алат. Каттоодон өтүп, биометрикасын ошол жерден өткөзүп, каттоодон өтүп, тизмеден карап, 2 бюллетень алат ал жерден. Ошо 1 бюллетень болсо, 1 мандаттык округ боюнча ал жерден ошону эле тандап кетсе болот. Же буга шайласа болот, же саясий партиянын бюллетенинде. Экөөнө тенч. Бул жерден биз мындай атайын кыйнап, эч ким тияка да сал, бияка сал, эч ким кыйнабайт ал жердечи. Бул шайлоочунун өзүнүн укугу да. Шайлоого барып кимди тандоо. Анан экинчи жагынан бул жерден саясий партияга, мисалы, кээ бир саясий партиялардын жактоочулары көп экен да. Алар баягы саясий партиянын курамындагы балким тизмедеги талапкерлер жакпай калышы мүмкүн да. Бирок саясий партияга сөзсүз добуш бериш керек. Саясий партияны тантап, саясий партия 5% босогондо өтүш керек. Былтыр болсо, мисалы, ушу 5% босого, 7% босого эмес беле? Ооба. Ушу 7% босого болбой, мисалы, 3% босого болсо, мисалы дейм да. Былтыркы площадька чыккан саясий партиянын лидерлери, ушу талапкерлер, 5-6 саясий партия ушу жогорку кеңешке кирип кетмек. Балким ситуация башкача болмок да. Бүгүнкү күндө мынакей анан 3%га түшүп, анан эмне себептен 5% болуп калганын мен да түшүнбөй калдым. Ушу жогорку кеңештин экинчи окуусунан өтүп атканда кайта 5%га ошо эметип койчу, көбөйтүп койчу. Менимче буну деле эме койбой деле койсо болот эле да. Биз азыр конституция боюнча президенттик республика болуп калды, президенттик башкаруу республика болуп калды. Эми ал жерден мисалы саясий күрөш болсо, мен жеке оюм бул парламентте болуш керек. Көчөдө эмес. Ооба. Көчөдө жана добуштар 10-жылы, 15-жылы эмнеге наразычылык болгон көп саясий күчтөрдө. Шайлоого катышкан санынан мисалы ошо 5%, 7% өткөн, мисалы шайлоочулардын үнү болсо азыраак болуп атпайбы, өтпөй калгандарданчы. Биякта электорат да бар да, тилер мисалы 50 миң, 60 миң алган, 70 миң алган саясий партиялар, саясий күчтөр өтпөй калды далачы парламентке. Алар болсо көчөдө калды. Ошол себептен ошо наразычылык көбөйүп келе берет да. Эми бүгүнкү күндө ошо сөзсүз саясий партияга добушту бериш керек, анын ичинен ошо жаккан талапкерге добушун берет да. Бир эле галочкадан да, ошондо бир мандаттык округ боюнча бир галочка коет. Экинчи бюллетень болсо 2 галочка саясий партияга, анан астан 54 квадраттын ичинен жаккан талапкерге бир эле галочка берилет. Демек, 2 талапкерди тандай алат. Бир партияны, 2 талапкерди шайлоочу тандай алат. Бир мандаттуудан, анан партияда. Абдан жакшы, мен мындай ойлойм, өтө жакшы шарт. Жакшы шарт. Шайлоочу айтпайм, азыр мисалы биз бир мандаттык округ боюнча талапкерлерден ушу депутаттардын рейтингин көрөбүз, биринчиден. Экинчи жагынан ушу саясий партиянын тизмесинен дагы ал талапкерлер реалдуу түрүндө канча добуш алып атат Кыргызстан боюнча. Бул жерде эми бир мандаттык округ боюнча шайлоочулар мисалы ошол эле округдагы шайлоо тизмесине кирген шайлоочулар шайлайт да.
саясий партиянын тизмеси боюнча Кыргызстан боюнча мисалы ал жерде талапкерге көбүрөөк мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да, ошол себептен да ушунча көп саясий партия катышып атат да. 54 мандат болсо дагы мурда мисалы 120 депутаттан 90га азыр кыскарбадыбы жогорку кеңештин курамычы. Ошол үчүн 54 болуп атканда бул 2 эседен да кичине көбүрөөк болуп азайып атпайбы? Ошол себептен да мынакей 23 саясий партия ниетин билдирип мынакей чыгарып атышат. Былтыр октябрдык шайлоодо болсо 17 саясий партия катышкан 120 мандатка. Мына бул бир мандаттык округка көп, биздин 300 мынакей 381 талапкер чыгып атпайбы ал жакка кетип. Демек биздин талапкерлердин нагыз салмагы билинет да бул шайлоодо.